Жаштар арасында Ван Чопа деген кайман ат менен таанылган тамашачы Жаныш менен репортчысы Бегиш түнкү клубтардын биринде мушташып кетишти. Алар чырдашып жатканда күбөлөрдүн бири видеого тартып алып интернетке таратып жиберген. Видеодон Жаныш менен Бегиштин чырдашып андан кийин мушташа кеткенин көрүүгө болот. Инстаграмда пикир жазгандардын көпчүлүгү автордон видеону өчүрүп салуусун суранып жатат. Алардын катарында Актан Рыскелдиев да пикир жазып, окуя 29 декабрда болгондугун жана чырдын келип чыгуу себептерин билбестигин айтты. Ал эми кээ бирлери Жаныш Ван Чопанын образынан чыга албай жаткан го деп тамашалашты. Кошумчалай кетсек, Жаныш менен Бегиш бул тууралуу эч кандай жооп берише элек. Эске сала кетсек, Элемнеди долбоорунун катышуучулары Ван Чопа кинокомедиясын коомчулукка тартуулаганына бир аз убакыт гана болду. Булак Барометр Чекит Кейже.